кумара кийген түлкү. Илгери бир кемпир чал болуптур. Алардын жалгыз уyu бар экен. Уюн саап, сүтүн ичип, каймагын нанга сыйпап жеп күн көрүшөт. Кемпир табакка жыйнаган каймагын тактайдын үстүнө койчу экен. Муну бир куу түлкү байкап калып, күн ара келип жеп кетет. Кемпир аны мышыктан көрүп каймакты оозу таар көнөккө куюп коет. Күндөрдүн биринде түлкү кемпир чалдын үйүнө дагы келет. Каймактын табакка эмес, көнөккө куюлганын көрөт. Башын ары чулгуп, бери чулгуп, акыры көнөккө батырат да каймакты жеп алат. Жерин жейт да башын кайрадан көнөктөн чыгара албай калат. Түлкү айласы түгөнүп: "Көнөк аке, эми тамашаңды кой, ушунча убара калганың деле жетер. Үйдө жаш балдарым бар, кое бериңиз" деп жалынат. Анда көнөк мындай дейт: "Кайран түлкүм, менин келип турат күлкүм. Сени конокко чакырдым беле. Эми кое бергин дебе. Каймак жеймин деп үйгө киресиң. Каймактын таттуу экенин билесиң. Мен бир аз тамаша кылсам, үйгө барайын, балдарым бар эле деп жүрөсүң. Жок, сен үйүңө барбайсың. Экинчи ирет көнөккө башыңды да салбайсың." Түлкү аябай күйүп бышат да: "Эмесе сенин сазайыңды берейин, сууга агызып жиберейин" деп өзөндү карай жөнөйт. Түлкү келип башын сууга салат. Көнөккө суу толуп, түлкү тумчугуп сууга кулап түшөт. Куу түлкү суктугунан ушинтип өлгөн экен.